Barınızға салам достор, сіздермен қайырдан Firetime каналы. Достор, бүгін бізде өте сонун видео болот. Біз бүгін Кыргызстандын эң топ 3 мыкты ютуберлерин айтып кетебиз. Анан видео жакса лайк, комментарий, подписка аябайбыз. Анан биз видеого кеттик. I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. Достор, биздин 3-орунубузда ал Skyjan деген ютубер болот. Баарыбыз эле билген Sky Fly деген гильдиянын лидери. Ал дайыма күндөгө бир күн калтырбай стрим кылып турат. Стримдерде проверкаларды кылат жана ал анча-мынча хайлайттарды дагы тартып турат. Азыр анын каналында 28 000 подписчиги бар. Бул өтө эми азыр анын видеосун кичине болсо да көрүп коелу. Анда экранга көңүл буруңуздар. Мына достор, ушинтип экинчи орунга дагы келип калдык. Экинчи орунда ким деп сурап жатсаңыздар, экинчи орунда эң топовый ютубер бул Дизи деген ютубер. Ал дагы активи жакшы, адамдар көп көрүшөт. Анын канча подписчиги бар деп ойлосоңуздар, 59 000. Почти 60 000ге жетейин деп калды. Ал дагы өтө активдүү ютубер. Көп видеолор чыгарып турат, өтө көп видеолор чыгарат. Ал көбүнчө жана өз аккаунттарга обзорлорду чыгарат, анан фабрикага мушташкандарды чыгарат, көп нерселер чыгарат жана кызыктуу видеолор чыгарат. Анын ссылкасын эсли билбесеңиздер, анын ссылкасын мен описанияга коём. Кирип подписаться этип, лайк басып койсоңуздар болот. Анда эмесе анын да видеосун көрө кетели. Салам достор, сіздер менен кайрадан Дизи. Достор, видеом башында болгон нерсенин баары калпакей. Чынында мен Ырыстын аккаунтун сурап алдым. Достор, бүгүнкү видеодо Ырыстын аккаунту менен ойноп топайын ала алабыз. Бул өтө керемет, өтө топой күлкүлүү видео болду. Ошондуктан видеону өткөрбөй агына чейин көрүп коюңуздар. Жана достор, биз каткабызды баштаганга чейин аккаунтта эмне бар, кандай каржылам ойнойбуз, эмне жок, эмне бар, жана бизге өзүбүздүн бир легендарный сет жасап туруп анан каткабызды баштайбыз. Жана Чернота гильдиясына кичинекей обзор жасап кетебиз. Силер достор, видеого лайк басып жана комментарий жазып колдоп кетиңиздер. Анда биз Ооба достор, мен да билем, сиздер айтып жатсаңыздар керек, эмне үчүн бул жерде Бойсон жок жана Ырыс жок жана Кыргыз Азиз жок деп. Мен биринчи себеби алар эч качан видеого кыргызча сүйлөшпөйт. Жада калса Бойсон бир жолу дагы кыргызча сүйлөгөнүн уккан эмесмин. Ошондуктан мен аларды койбодум. Кыргыз Азиз дагы жада калса кыргызча сүйлөбөйт. Ал только орусча сүйлөп чыгарат. Билбейм, мен аны анча көрбөйм. Кыргызча сүйлөбөйбү, просто мен тааныйм аны. Анча видеолорун көргөнмүн. Көп көрбөйм, бирок кыргызча сүйлөгөнүн уккан эмесмин, чынын айтканда. Ал эми Ырыс дагы. Ырысты прямой эфирден бир жолу укканмын, бир байкеси менен саламдашканда. Эгерде ал бардык видеосунда кыргызча сүйлөп чыгарганда, мен аны биринчи орунга коймокмун. Экинчи себеби ал Ырыстын видеолорун только орустар жана казактар көрөт. Кыргыздар анча деле көрбөйт экен. Мен көрүп чыктым. Ырыстын хайлайттарын кыргыздар көп көрөт, бирок ал эми стримди кыргыздардын 0,5% эле көрөт. Ал эми Дизи LDK'ни бардык кыргыздар көрөт жана подписаться этип поддержка берет. Анда эмесе биз биринчи орунга койгон ютубер ал ким деп жазсаңыздар, ал албетте LDK'нин YouTube каналында 64 000 подписчиги бар. Ал өтө активдүү. Жада калса ал видеолорун өтө кызыктуу жана күлкүлүү кылып чыгарат. Анда эмесе анын да видеолорун көрө кетели. Салам достор, месер менен кайрадан LDK. Достор, баарыңарга чоң рахмат. 60 000 подписчикке. Достор, өзүңөр билген эле мен деген 60 000 подписчиктен өзүмдүн лицомду көрсөтөйүн дегем. Достор, бул видеодон рекомендацияга чыкпай өтпөш керек, анткени бул видео деген 2 же 3 минут болот достор.
Ошон үчүн бул видеону досторубузга жөнөтүп коелу. Анда эмесе Достор, ушуну менен биздин видео аяктады. Эгерде видео жаккан болсо, чын жүрөктөн лайк басып койгула. Комментарийге өз оюңарды калтырып кеткиле. Достор, сураныч, ушул каналды 500 подписчикке жеткизип коелукчу сураныч. Мен силерден суранып айтамын. Достор, короче, кийинки видео чыксын десеңиздер ушул видеого 50 лайк жыйнайбыз. Достор, чын жүрөктөн кечирим сурайм. Эгерде ушул видеодо бир жерден ката кетирип, сиздердин жүрөгүңүздөрдү ортуп койсом, анча-мынча жерлеринде такалып сүйлөп алдым, ошого кечирим сурайм. Анда эмесе сиздер менен файттайм болду. Эгерде видеодо кемчилик кетсе, кечирим сурайм. Анда эмесе давай, пока. Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the bank.